Казакстанда биринчи токой климаты долбоору башталат. Аны ишке ашырууну өлкөнүн премьер-министри британиялык СФ компаниясынын жана Казакстандын Сейвс компаниясынын өкүлү талкуулады. Тараптар келишимге кол коюшту. Анын алкагында британиялык компания республикада токой өстүрүүгө инвестиция салмакчы. Бул максатта 1,5 миң гектар аянт бөлүнүп, аларга 3 миллиондон ашык бак-дарактар, терек, карагай, кайың, ит мурун отургузулат. Чыгындылардын орточо жылдык кыскарышы гектарына 26 тонна көмүр кычкыл газын түзөрү болжолдонууда. Ал эми 30 жылдын ичинде 1 миллион тоннадан ашык КО2 чыгарылат. Мындан тышкары долбоор агротокой чарбасын жана экотуризмди өнүктүрүүгө түрткү берет. Белгилей кетсек, долбоор өлкө үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн уникалдуу. Олжас Бектеновдун айтымында экологиялык тең салмактуулукту камсыз кылуу боюнча бизнес менен биргеликте иш алып баруу абдан маанилүү. Ошондой эле мамлекет башчысы экология маселесине өзгөчө көңүл буруп, бул жерде токойлорду көбөйтүү биринчи кезектеги мааниге ээ экендигин баса белгиледи. В Алматинской области, вблизи озера Капчагай. Алматы облусундагы пилоттук долбоор Капшагай көлүнүн жанында бузулган жайыттар токой экосистемасына айланат. Бул токой экосистемасы көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип алат жана 30 жылдын ичинде биз көмүртектин бөлүгүн сатып, кошумча киреше алабыз. Биз жалпысынан 200 миң бак-дарактарды текстик режимде отургуздук. Бул аймакка 3,3 миллионго жакын көчөттөр отургузулат. Территории будет высажено около 3,3 миллионов саженцев местных пород. Мы очень рады участвовать в этом проекте. Биз бул долбоорго катышканыбызга абдан кубанычтабыз. Анткени биринчи кезекте биз Казакстанда зор мүмкүнчүлүктөрдү көрүп жатабыз. Биздин милдет баарынан мурда экология, бирок жаңы индустрия жагынан алганда Казакстандын чоң дарамети бар. Анткени климаттык жагынан суроо талап өсөт жана Казакстан бул бирдиктерди рынокко жеткирүү үчүн абдан жакшы стратегиялык позицияга ээ болуп саналат.